Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз кайрадан Кыргызстанды жана кыргыздар телеберүүсүндө сиздер менен жолугушуп отурабыз. Бүгүн бизден телевидениеде конокто жылкычы Шаршембиев агабыз келип отурат. Жылкычы агабыз негизинен кыргыз кол өнөрчүлүгүн өркүндөтүп, бүгүн дүйнөгө жайылтып, кыргыз өнөрүн ушул пропагандалап жүргөн адамдардын бири. Ошо кыргыз өнөрлөрүнүн ичинен, кол өнөрчүлүгүнүн ичинен айрыкча кыргыз ээрлердин бүгүн тарыхы боюнча өзүнчө бир изилдөөлөрдү жүргүзүп, жана анын ар кандай формаларын чет өлкөлөрдө биздин өзүбүздүн ушул Кыргызстандын ичинде өркүндөтүп, ушул ээрди жасап, өзүнүн бир бүтүндөй мектебин түзүп келаткан адамдардын сейрек бир адамдардын бири болуп эсептелинет. Мына ушу бүгүн Жылкычы агайым сизге мындай бир суроо да. Биздин негизги телеберүүдүн аталышы бул кыргыз таануу да. Ошол кыргыз таануу маселесинде кыргыз өзүн өзү келечекте сакташ үчүн өзүн өзү билиш керек да. Бул эмне деген эл болгон? Көчмөн эл болгонбу? Отурукташкан эл болгонбу? Көчмөн эл болсо анын маданияты кандай болгон? Адабияты кандай болгон? Тарыхы кандай болгон? Ошонун ичинде мына ушул ээр өнөрү кыргызда абдан мыкты өнүккөн. Ушу ээр өнөрү кандайча кыргызда мыкты өнүккөн? Негизинен ээр каяктан пайда болгон? Качан пайда болгон? Мына ушу тууралуу бир маекти бир баштасаңыз, анан ушу сөздөн улай бир ара чора эгерде суроо болсо берели, болбосо ушу ээрдин тегерегинде өзүңүздүн ушул касиетиңиз жөнүндө кандайча бул ээрге байланыштуу өнөрдү кармап калганыңыз тууралуу бир кеп салып берсеңиз. Эми бул ээр тууралуу сөз баштоодон мурун ушу ээрдин өзү эмне себептен пайда болуп калган, качан пайда болуп калган, кайсы эл ушу ээрди ойлоп тапкан, бул ээрдин эмне кереги бар эле деген суроо туулат да. Бул ээр эмне үчүн керек дегенде, ээрди кай жерде колдонобуз деген суроо туулат да дагы эле. Алды менен ошо ээр токула турган жылкы тууралуу сөз кылсак да, жылкы өзү Америка континентинде эволюциядан өтүп бүткөндөн кийин тетиги чыгыштагы мойнок аркылуу бери карай Евразия континентине өткөн кез болгон. Ошондон бер жака өткөндөн кийин жайылып, өркүндөп, өсүп, дагы бияктан эволюциядан калган жетпей калган кезеңдерин, убакыттарын бияктан толтурса керек. Эмне дегенде жылкы түркүмүнө жылкы кирет, зебра деген бар Африкада, алыс ошакка кеткен, эшек, кулан дегендер бар. Ушулар кирет эмеспи? Эми бул жерде эң негизгиси адамдарга жылкынын түпкү келип чыгышы, түпкү ата журту бул Америка континенти болуп саналат. Америкадан, ошол жерден өзүнүн бою иттин боюндай эле болгон кичинекей жаныбар экен, чөп эметкен, оттогон жана мындай качырып, анан өзү кичинекей жаныбар болсо көрүнгөндөн качып жүрүп, анан кийин улам чоңоюп олтуруп, жанагы туюк туякка айланганда кызык. Бул 3 манжалуу экен башында. Анан ушундай эволюциядан өткөндөн кийин эми эволюциянын бул кылган иши. Анан бул сиздер мындай туяктуу кадимки кыргыз жылкысынан бери карай жылкыны үйрөткөндөн баштап бери айтсаңыз, ал жагына өтө дагы убакыт. Жылкыны үйрөткөн мезгил окумуштуулардын айтуусуна караганда Боотай маданияты деп коет. Бул Боотай деген жерден жана казмадан чыккан жылкынын сөөктөрүнө байланыштырып айтышат да. Эми ошол жерде көп жылкы союлган. Бул маданият каерде табылган? Бул Казакстан территориясында чыгыш. Бул Урал жакта. Анан бул жерде эмне дегенде бир жерден көп жылкынын сөөгү чыккан, көрсө ошол жерде союп жеген, колдонгон, минилген, туяктардын жешилгенинен шыгылып билишет да окумуштуулар. Эми үйрөткөндөн баштап муну кандай нерсеге колдонгон? Албетте эң мурда биздин адамзат өзү деген мергенчилик менен, аңчылык менен барып оокат эт жеп, анан өсүмдүк жерден тамыр казып жеп, мөмө жеп жүргөн кез. Ошол учурлардын бирине бул жылкыдагы кадимки азыкка кирет да. Эми жылкыга
аңдан учуруп, жардан учуруп ошентип кармаппы, же болбосо капыстан баягы туулуп атканда кулун кармаппы, ошондой бир шарттарда буларды колго үйрөтө баштаган. Эми колго үйрөтүлгөндөн кийин аны эмнеге менет? Караса өзү адамды көтөрө алат, мингенге жарайт. Эң биринчи баягы башына жүгөн салып, үйрөтүп, ар бери жетилеп дегендей колго үйрөнүп, колго байыр алгандан кийин анан муну мине баштаган. Мингенде жайдак мингенде эң бирде. Жайдак мингенде эми баарыбызга белгилүү баягы жайдак аттын үстүнөн мингенде эмне болот? Адамдын көчүгү тердейби, жоор болобу? Ал тургай жайдак минип жүргөндө аттардын баягы үстү жону ысыганда, желге урунганда ал көчүп кетет деп коет, баягы келкилдеп шишип кетет. Мындай учурлар болот. Эми ошон үчүн аган дагы ортого баягы көпчүк деп коебуз, тердик деп коебуз. Ошондойду салып баягы тери өтпөгөндөй кылып мине турган нерсе болуп калат да. Эми бул жерде ал кезде үстүнө эле минген нерсе болуп атат. Эми кийинки кездерде баягы казмадан чыккан, мисалы Алтайдан Пазырык деген баягы мөрзөлөрдү, баягы падышалардын мөрзөлөрүн казганда ошол жерден аттын баягы ат менен чогуу көмөт эмеспи? Ошол жерден ошо аттын турмандары, ат жабдыктары кезиккен. Ошондо бул кийиз боюнча эле баягы кийизден жасалган тердикти минишкен, токунуп, басма айылы бар. Айыл деп коет, анын басма айылдын үстүнөн бастырган. Ошо ээр барбы же жокпу? Бул эрдин намёгу бар да. Эми баягы алгачкы формалары. Эрдин баягы ээр жасала турган алдындагы нерсе эми тердик да бул. Бул деле ээр деп айтсак болот, аттын жонунда тургандан кийин. Бул Шумердин сөзүндөгү чыккан ээр деген сөз бар экен. Бул эми ээр деген артка жонго токула турган нерсе деп түшүндүрүп жүрүшөт. Ээр деген сөз бар экен. Эми сөз болсо анда өтө нары кетет. Ары кетип атат. Бирок бул жерде окумуштуулардын изилдөөсү боюнча караганда бул биздин эле доордун, биздин эранын эле ар жагына бир кылым, бер жагына бир кылым ошол гана аралыкта чыгып калып атат да. Бул жанагы жыгачтан жасалган конструкция, канка. Эми Александр Македонский биздин эрага чейин 321-жылдарды айталык. Ал деген буяка баягы жортул жасаганда тердик менен жасаган. Үзөңгү жок, эчтеги жок, ал тердик минип келген. Анан бу азыр Казакстандын Алтайдын территориясынан баягы казмадан чыккан жерлерде баягы ошол жыгач конструкцияга жетелек кездеги эрлердин баягы чыгып атат да казмадан. Эми кийизден шырылган. Эми ал кийизди дагы кичинекей жөнөкөй эле миме анда ошол кезде эле мынабу көркөмдүк өнөрү башталган экен билинип турат да. Ошол жерде деле ар кандай баягы түстөргө боеп алып, ошолорду мисалы Пазырыктан чыккан тердиктерде тердиктин учунда асты жагында кочкорлордун баягы сүрөтү оюлуп жасалган кийиздер ушундай бар. Саймалар түшүрүлгөн. Ооба, сайма анан оюп баягы жасалган. Эми ошол деңгээлге жетишкен. Ада бир жерине карасаң, баягы жүгөн, куюшкан, мына көмөлдүрүк басма айылдарында, тартмаларында ошол жерде металл колдонгону көрүнүп турат. Эми бу ээр деп атабыз. Ээр кадимки азыркы биз минип жүргөн эрлердин башталышы ошо биздин эранын экинчи кылымына деп такап атышат. Бул хундардын мезгили. Гундардын мезгили. Бир туруп айтат сәмбилерден чыккан дейт, бир туруп айтат ошо биздин эле атабалардын баштапкылары хуннулардын баягы эмесинен деп. Анан тарыхта деле жүрөт, Айтымбетов жазган Кара кыргызда жүрөт. Биздин эранын алдында 203-жылы кыргыздар Кытайдын чебин камаганда ошондо ээрлердин жыйылганын айтат да, жанагы дубал менен тең болуп калгандыгын. Бул жерде да айтылып атат, уже кадимки эле ээр болгону айтылып атат да. Ал кайсы булакка таянып айтып атат? Эми ал булактары Оз эки булак болду. Бул Кытайдын булагына таянып айтып атам дегени бар, жазгандар бар. Эми бул деле туура келбей атат. Эмне дегенде ары карай эки кылым кетип калып атпайбы? Эми бул бер жагын эле айталычы. Бер жагын айтканда ошо биздин доордун
башталышы экинчи кылымынан кылымдардан, башталды деп айтсак ушул туура эле болот. Азыркы ушул ээрлердин баштап формалары, ушуга жакын формалар. Эми ушуну айтып берейин, эмне дегенде гундар батышка жөнөгөндө экинчи кылымдан баштап ошол жака ооп атпайбы, улуу көч. Ошондо баргандан кийин булар деген үзөңгү теминип барышыптыр уже. Үзөңгү теминип баргандан кийин ээр бар анда. Ээр бар да, ээрге баягы байланыштырылганда. Эми Кытайдын бир казмаларында жүрөт, терракота кичинекей баягы аттын фигуралары жүрөт, ээр тогулган аттын фигуралары. Бул 5-чи кылымга таандык. Бул жерде көп эле мындай талкуу жүргүзө турган нерселер бар да, муну убактысын так эч ким окумуштуулар бирөө да айта элек. Эми муну кандайча пайда болду бул ээр? Бул ээрди жанагы жылкыны кызматка үйрөтүп атканда жумуш кылдырып атат да, үстүнө унаа кылып жүк жүктөйт, же болбосо отун сүйрөтөт, бирдеме сүйрөтөт. Ээр ошол жанагы камыт биринчи ойлонуп табылган деп айтып атат. Эмнеден бирдеме тартып сүйрөткөнгө. Андан кийин бул ээрдин жанагы жүк, унаа жүктөгөндө, алыска бирдеме жүктөгөндө үстү багы жооруп кетпесин деп ошо эки капталы бар, эки каптал жыгачка ача жыгачты буягынан арткы, алдыңкы каш кылып, ошону бириктирип баягы жабыштырганда анда тартат да жанагы басма айыл деп коет экен. Ошол айыл менен анан кийин тартмас деп жана байлап тартып аткан бекиткенден кийин караса ообойт тияка да. А эгерде жана тер тигинип жүргөндө бер жагына жанагындай илип үзөңгүдөй таксал мындай тепкенде эле терди ооп кетет, айланып кетет. А тиги жерде экинчи капталында жанагы каптал жыгач илинип туруштук берип атканда анан ушул жерден анан үзөңгү ойлонуп табылып атпайбы? Үзөңгү ойлонуп табылган мингенге ылайыктуу болгондон кийин андан ары анан кийин тез эле өркүндөгөн жанагы эки алдыңкы каш, арткы каш, эки каптырга жыгач, каптал жыгачтар. Ошолорду бириктирип мык жок ал кезде, ошондо аштап, аны көзөп, күйгүзүп көзөп, анан кийин кадимки жанагы чылгыйдан тилинип алган кайыш менен баягы көктөгөндө бекем болуп калгандагы ошо арткы каш, алдыңкы каштарды жакшынакай формага келтирип, ошентип мингенге ылайыкташтырып алган. Мингенде дагы жыгачтын үстүнө минбей, анын үстүнө же кийиз салып, эми кийиз уже ойлонуп, уже кийиз басылып калган кез болот. Анан кийин же болсо малдын талпагы, эчкинин талпагы, ошолор жарайт, ошентип үстүнө баягы токуп минишкен. Эми андан бери карай өркүндөгөнүн айтсак, бул эми эл деген ал кезден өтүп, мал чарбачылык өнүгүп, дыйканчылык өнүгүп, анан улам бир жайыттан экинчи жайытка жер которуп дегенде тиякта жакшы экен, климат жакшы экен, же биякта экен деп ары бери көчө баштайт да. Эми ошондо көчүп ары бери көчкөндө баягы мал көбөйөт, эл бири-биринге тиякта дагы ошондой өнүгүп аткан эл бар. Анан бул жерде бири-бирин анан чаап алмай, тонуп алмай деген баягы башталат. Көз артмай бирөөнүн малына, бирөөнүн байлыгына деп. Ушундан анан жоокерчилик заманы чыгып атпайбы? Анан бул жоокерчилик заманда дагы эр өзүнүн формасын баягы эмеден өркүндөдөн өткөзгөндө эмне дегенде алдыңкы кашты калкан сыяктуу кылып, найза менен сайышып ошо уруп кеткенде могуреки табарсык тушка тиеби же ичке тиеби ошого туруштук беришин алдыңкы кашын калкан сыяктуу кылып жасап, арткысын деле ошо өздөрүнө ылайыктап ушундай өткөн. Анан бул биздин эл деген өркүндөгөн жери могу Алтай болуп атпайбы? Алтай чөлкөмү ошол жерде жүргөндө анан ушул жерде өзүнчө баягы эрдин баягы түрлөр чыкканда типтери Алтай тиби деп коет да. Алдыңкы кашы, арткы каштары өзүнө баягы мүнөздүү каштар менен жасаган Алтай тибинде эрлер чыккан. Эми бул жерде металл иштетүү дагы баягы өркүндөй баштаган. Ошондуктан жанагы калкан эрдин бетине каңылтыр сыяктуу жука калайдан баягы ошо ичине дагы нар сүрөт, рельеф түшүрүлгөн сүрөттөр болгон. Көбүнчөсүндө жана ажыдардын сүрөтү бар, арыстандын, илбирстин сүрөтү бар. Тотемдер го дейм я. Ошол уруудун немесине байланыштуу. Ошо тотемге байланыштуу болуп атат да. Ал турган кээ бир баягы эрдин кашында бугунун да сүрөттөрү бар. Эми тотемге байланыштуу болуп атат да бул жер баягы эмнегедир баягы ошо өздөрүнүн тутумун баягы пир тутуп ошо пирлерине сүрөттөрүн кошуп алган.
Неме жылқышы ака мындай неме кылсаңыз да, сиз абдан жакшы жана үзөңгүгө байланыштуу дагы айттыңыз. Ошол үзөңгүнүн пайда болушу, үзөңгүнүн табылышы көчмөн жашоо образында бир чоң революция, төңкөрүш болгон деп бир Олжас Сүлеймановдун бир немеси бар, ошол айтканы бар да. Чынында ошол үзөңгүнүн пайда болушу азыркы ээрлердин баштапкы формаларынын пайда болушу деген сөз да бул өзү, э? А дегенде үзөңгүлөр бар колодон, анан кийин темир, ар кандай болуп, кийин хандарды айтылып жүргөндө жана алтын үзөңгү дегендей ошондойлор пайда болсо керек. Ал даражага жараша дагы кийин өркүндөп отурса керек да. Мыногу сиз азыркы мына ээрлердин формаларынын ошо пайда болушун айтып, азыр кандай формалары бар, эмне деген аттары бар бул, ээрлердин аттары болуп атат. Анан эркек ээр, анан аялдардын ээри деген ушуларды бир мындай айта кетсеңиз. Эми ушу Алтайда жашап аткан кезде деле, ал кезде деле элдин маданияты абдан эле өскөн, өздөрүнүн деңгээлине жараша. Эми карабайсыңар, эркектин ээри деп, эрдин ээри деп. Эрдин ээри деп. Эрдин ээр кандай? Ал деген ал коргоочу, ал деген жоокер, ал деген жанагы чарбакер, ушундай адам. Анан ар бери көчүп жүргөн бир жерден экинчи жакка көчүп аткандан кийин эми баягы өзү эрлер эрге атка минип алган аялдарын, кыздарын, аял затын жөө айдабайт да. Буларга да ээр керек, бирок буларга сындуу ээр, кооздолгон ээр керек болсо күмүш колодон баягы куюлган, баягы каштарына чапталган жакшынакай сындуу эрлер болгон. Аялдардын алдыңкы жак кашы, алдыңкы кашы жакты жакшылап кооздоп, баягы мындай калкан сыяктуу болгон. Эмне дегенде отурганда деле карабайсыңар, сыпайы көрүнсүн деп, одоно көрүнбөсүн деп, могул алдыңкы этек жак, аялдын ушул жагы баягы ошондой көрүнбөсүн деп, муну дагы жакшылап туруп ретке келтирип алганда, эми ошол жерде да жана көз тийбесин деп, жанагы эрдин кашын жакшылап кооздоп койгон. Адамдын жанагы мынабу аялдардын курсагы, бала жаткан жагы, ошагына көздүн да күчү жаман деп коргоп, ошо көздөн сактап ошондойлорго амалга өтүп ушуну жасашкан. Бул жерде байбичелердин да ээри болгон. Эмне дегенде байбичелер мингенде аларга ыктуу мингенге баягы аттын үстүнө кетип баратканда жакшынакай ыңгайлуу болгондой шарттарды түзүп, ошону да карап, ошого жараша дагы баягы эрлер жасаган. Анан бул жерде анан башталат бу социальный деп коет да, бу адамдардын даражасына жараша өзүң айтып аткандай. Мисалы, ушу элди башкарган төбөлдөр, алар деле баягы өзүнүн баягы жакшы, салаваттуу көргөзүш үчүн баягы бирөөгө баягы тапшырганда, усталарга тапшырганда айтат да, мындай болсун, андай болсун, тигиндей болсун деп. Ошого жараша алардын көңүлүн таап, усталар да жасаган. Бирок ошондо дагы бара-бара өркүндөп олтуруп, мына орто кылымдарга жакындап калган кезде бул жерде баягы салттуу расмий эрлер башталат. Мисалы, кызды күйөөгө берип атканда, кызды узатканда кыз минип кете турган ээр деген, күйөө баланын ээри деп ошондойлор кеткен. Булардын мында формалар боюнча айырмасы барбы? Формалары эми айырма баягы эле алдыңкы каштар, аталышы боюнча эле. Аталыштар боюнча эми жаштарга жашыл өздөрүндө ошол кезде баягы кичинекей азыркыча биздин модасын өздөрү баягы саймаларын, же капталышын бир өзгөрткөн го. Эми бул жерде тери иштеткенди билгенден кийин терине наар басып, азыр бизде тиснение деп коет, наар басып, бедер басып ошолор менен кооздошкон. Анан баягы аялдардын болсо саймаласа керек тердиктерин, ат жабуу деп коет, ат жабууну дыкак деп атабыз, ошолорун деле саймалап, токуп, ошону жакшы түргө келтирип, ошону жасалышы мүмкүн да. Анан эрлердин ээри, эрлер айттым го жана калкан ээр деп. Эми бул жерде азыркы бизге жеткен эрлерден баягы Алтай эрлерин баягы эпостордо айтып атпайбы? Баягы күмүш менен кооздолгон эрлер деп. Анан дагы ак каңкы деген эрдин баягы аты аталат да. Анан азыркы кезде баягы мындай жакшылап карап келсе, ак каңкы десек, эми демек ак болуп турсанда күмүш менен баягы чапталып, баягы кооздолсо керек дейт. Бирок андай эмес. Бул жерде ак каңкы деп айтканы кадимки жана чабылган ээр. Чабылганда ээр дайыма 4 бөлүктөн чабылып келген, бири-бирине кураштырылып келген.
дайыма ушундай башынан түбүнөн ушундай келген. Өңір чаптылар 4 бөліктен тұрады. 2 артқы алдыңғы қаш, анан 2 қапталжы қашы. Бұлар анан құралып неме Бұлдан ашталып құралаттығынан көзөлгөн жерлер жанағы айтып отпайын бұл. Чылғыдан жасалған қайыш менен. Бекемден ал қатып қалғанда ал еш уақытта бұл кеткізбейді. Қадимкідей бышықтықты беріп жүреді. Азыр деле ошоны жаса болады. Азыр деле тагы ошондой абалга келип ошондой эле конструкцияда кылса болот. Бирок мен азыркы кылып жүргөн, жасап жүргөн эрим ошо 4 бөлүктөн турат. Бирок багы аштап бириктирген жери азыр желим бар эмеспи? Желдин түрлөрү бар. Ошону андан кийин капталат, андан кийин дагы сым берилет. Ушундай болуп кете берет. Ошо мындай чыгып кетпейт. Чыгып кетпейт алар. Эми сууга деле эзилбеген азыркы жанагы желимдер бар. Эми айтайын дегеним бу ушу 6 айдан таркап отуруп буягы Кытайга жеткен, бу Орто Азия тетиги жанагы айтылып отуруп батышка кетти деп гундардын убагында. Анан ошентип бирок Орто Азияда, Евразия чөлкөмүндө, мисалы Орто Азияда бизде таркаган эрдин түрлөрү жанагындай жайчылыктан менген ерлер, жоокерчиликтен менген ерлер, анан чарбалык ерлер, аңчылыкка минген ерлер болуп бөлүнөт. Эми аңчылыкка минген ерлер жана кушбаш эр деп атпайбы? Кушбаш эмес, бул куш мач деп айтылыш керек туура. Мач деген, бул деген ылайыкталган деген сөз да. Жанагы маш деген сөздөн. Машыгып жанагы тигиге маш экен, тигинде экен деп ал тургай азыркы кезде биз айтабыз Супермен деген. Ал Супермен деген маш аяк деген эле сөз. Ал маш аяк деген сөз Библияга чейин кирип кетип атпайбы? Кыргыздардын барган жери тетиги Египетке чейин барып атса, анан бизден үйрөнгөн сөздөр кирип кетип атпайбы аларга деле. Анан ушундай ошондо кушмаш деген эмне маани берет? Бул кушка ылайык эмне деген? Бүркүт салганга ылайыкталган. Аңчылыкка ылайыкталган. Каршында немени туурду сайып алып жүргөнгө ылайыкталган неме турбайбы да? Эми бул жерде мындай болот. Ошо көрсөтүңүз. Мисалы мына береки кашы, эрдин кашы. Ортосу мындай оюк болуп турат да, бул жер кочкор мүйүз сыяктуу болуп атат да. Телевидениеге мындай көрсөтсөңүз, көрөрмандар да көрсүн. Мына бул эрдин каштары. Ооба, каштары. Бул эмне деген эр? Кушмач эрдин каштары ушул. Жанагы аңга мергенчиликке бүркүт салганда жанагы балдак деп атпайбызбы? Ошо балдактын бүлдүргүсүн ушунун тети ортосундагы ачага иле коет. Башка жактан учуп келген жана нылонун көздөрүндөй болуп атат го бул. Эми бул ал көздөр бул кооздогон эле. Бул азыр кооздогондобуз да. Ал декорлор баягы шөкөттөр да бул. Муну да негизи формасы ошо да, байыркы форма. Байыркы ошо ача форма. Эми бул. Анан ушундан кетет да кушмач эр, ушу бул чарбачылык эри деп да айтса болот. Эмне дегенде эркектер мингенге ылайыктуу болгон, бул аялдар мингенге ылайык эмес, одоно көрүнөт. Анан ошон үчүн муну баягы аңчылыкка минген, анан чарбачылыкка минген колдонулган эр деп айтсак болот. Эми жылкычага неме кылсаңыз да биздин убакытта баягы чектелүү болгондуктан кичине неме болуп тарып баратат. Сиз ушу эрлердин дагы кандай формалары бар? Ушулар жөнүндө бир мындай жалпылаштырып айтсаңыз. Кокон эр деп койгону бар, анжан эр деп койгону бар, маргылаң эр деп койгону бар. Бул кайсы базардан сатылса, ошол жердин аты аталып калган. Анан бизде көк кашка жалпак каш эр деген бар. Алды болсо азыр модерден сүрөттөрүңүздү көрсөтүңүзчү мындай. Көргөзөйүн, молорду болуш керек. Жылаан баш деген дагы эрлер болчу. Жок, ал жанагы кийинки кезде деле ал жылаан баш калган жөн фантазиядан чыккан нерсе. Мисалы могерекини калак баш эр деп айтат, жалпак баш. Ала баш? Калак баш. Мына башы калакта мындай болуп турат. Эми мунун кызыгы бар да, бул башка элдерде деле, мисалы арабтарга барып ошолордон алынган, могу алдыңкы каш. Арткы жагы болсо ошо биздин өзүбүздүн эле мурунку боюнча калган. Бул ортодогу симбиозда эмне деген бул эмне үчүн? Баягы Меккеге барганда ажылар барып, ошо арабтардын көргөндөн кийин барып келгенден баягы өздөрүнүн статусу жогорулаган.
Мен ажыға барып келдімде, анан ошолорду туурап, алдыңкы кашын ошо араптардыкына окшотуп алган, араптын эриникинен алынган. Бул арткы жагы болсо, кадимки эле мына бияк жагы болсо, кадимки эле биздин өзүбүздүн эле баягы Алтай эриники. Ичинде аялдардын ери барбы? Бул жерде аялдардын ери жок, бул жерде мен алып келгендерде. Аялдардын ери бирок аялдардын ушуга эрине окшошуп кетет. мынага окшоп кетет да, бул жерде турган. Баш жагы калак. Бирок бул жерде кичинекей кененирээк айланат да баягы алдыңкы каш. Ошол дагы эмнелериңиз бар? анан мына жерде ээр бар, мынабу ошол жанагы 85-жылы жасалган ээр, Рейганга, Американын президенти Рейганга Горбачев белекке берген ээр, ошо мага заказ берген, ошондо жасалган ээр. Сиздин эми бир эки ооз сөз менен, ушул азыр сиздин өнөрүңүздү улантып жүргөн шакирттериңиз барбы? Алар да ошо кандай иштешип, эмне кылып атышат? Бул улантып аткан шакирттер бар. Мына бирок ушу менин эле үйүмдө бир чоң залда, ошол жерде мастерской кылып, устакана кылып ошол жерде. Устаканаңыз үйүңүздө, Үйдө болгон мурун. Көлдөбү? Жок, бул жерде шаарда Туңгушта микрорайонда болчу. Ошондогу балдар могу жердеги могуреки балдар ошо келип үйрөнгөн балдар. Мына азыр иштеп жүрүшөт, булар эч кандай таштабай, ошону улантып иштеп жүргөн балдар. Мына ээрлер болсо азыркы кездеги жанагы айтып атпайбы, дүйнөлүк стандарт деп атпайбы, ошого туура келген ээрлер. Орус ээрге окшош го. Бул кадимки эле кыргыздынээрин азыркы жанагы айтып атпайбызбы, ковбой ээрлер деп, американ ээрлер деп. Эми алар деген Америка ушу биздин эле кушмач алган да булар. Кушмач ээрден бул Америкада жанагы түндүк түштүк согуш болуп аткан кезде башка мамлекеттерге баягы обращение жасагандан кийин да бизге болушпой калды. Ошондо могорек Венгриянын территориясынан Ак Буура деген баатыр деп коет. Ошол өзүнүн кошунун алып барып, ээр минип, ушу кыргыздын ээрин минип барган, аспозчу, усталарын алып барып, ошол жактан анан көрүп алып булар өнүгүп кеткен. Бул жерде могорекинде ээрдин кашы жалпак болуп калган. Эмне дегенде жана аякта куш бүркүт кондуруп алса билген эмес. Ал тургай аларда могореки теминги деген нерсе бизде өзүнчө турса, ээрдин астына жабышып турса, буларда үзөңгү боо менен бириктирип койгон. Мынакей элдик дизайн деп коет, өркүндө 300 жыл бою өнүп ошондой деңгээлге жеткен. Эң жакшы ээрлер. Анан ошо ээрлерге баягы кичинекей дүйнөлүк деңгээлге деп туруп ушуну жасалып аткан ээрлер булар. Бул деле ошондой. Кооздогону колодон куюлган шөкөттөрү. Бул болсо кайыштар менен ушул ээрдин кашы. Ооба. Бул. Жакшы. Анда. Бул болсо күмүштөлгөн ээр. Бул жана жасап аткан Рейганга жасап аткан убакыт. Калгандар ушул типтегерлер. Анан бул жерде дагы баягы 9-жылы Атайы республикада ушундай эме жасап, мастер-класс өткөзүп үйрөтүп кой дегенден, ошол жерде бир топ ар кайсы Булуңгурчтан келген балдар ушун ээрлерин жасап ушундай үйрөтүлдү. Ушунун баары тең азыркы кезде улантып атышат. Өздөрү ээр жасап, улантып атышат. Эми жылкычага мындай да, эми мына биздин убактыбыз аяктап калды. Сизге чоң рахмат. Негизи ээр маселесин биз бүгүн алып чыкканыбыз өзү ошол көчмөн элдердин, ошо Алтай менен тиги Дунайга чейинки аймактарда, Евразия аймагында көчүп жүргөн элдердин ичинде биз дагы ошо барган жерлерде карап көрөбүз да. Бул ошол эмнелери мурунку маданиятынан эмне сакталган десек, ушу биздикинде сакталган ээрлерди мен эми мисалы эч жерде кезиктирген жокмун. Ушул баары бир көчмөн элдердин ичинде кыргыз ээрлеринен байыртан калган бир өтө бир кызык мурастары кыргыздарда көп экен да. Ошол мурастардын бири келечекте муундарга мындай эми бул баягы бир эстелик катарында калат да эми. Анан болбосо мына ээрлерди азыр ошо Америка сатып алып кетсе, аны мингени деле сатып албайт, үйүнө барып коюп карап, мына ошо кыргыздарда ушундай ээр бар экен деп ошого суктанып, ошол чоң бир маданияттын өзү үлгүсүн көрсөтүп атат да. Менимче келечекте бизде да ошондой болуп калат деп ойлоймун да. Эми биздин малчылар
мал чарбашылыгын канча улантканы менен ошол мындай өтө бир мыкты жасалган ээрлерди биз эми ушу тарыхтан окуп билип, мындан өзү кыргыздын дүйнө таанымын. Кыргыз эмне деген эл болгондугун, эмне үчүн ээрди ушундай жасашкан, кандай келип чыккан. Мына ушунун өзү карабайсызбы, бүгүн ээрди сүйлөп атып, биз кыргыздын жылкыны кайсы мезгилдерде үйрөткөндүгүн, ээр анан өзү кандай өнүккөндүгүн ушул бүгүн сиз менен сүйлөштүк. Сиз бүгүн абдан бир кызыктуу маек куруп бердиңиз. Келечекте сиздин өнөрүңүзгө байланыштуу дагы бир башка темаларда жолугушуп бир сүйлөшөбүз деген ой бар. Эми тилекке каршы убакыт бир аз ушундай чектелүү. Андай эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн ошо биздин студиябызда жылкы Шаршембиев агабыз ошо кыргыздын бир улуу өнөрүн ушул мурастап алып, бүгүн ушу кийинки дүйнө жүзүнө жайылтып, өзүнүн шакирттерин, өзүнүн бүтүндөй бир мектебин түзүп, ушул өнөр өлбөй калса экен деп ушу келаткан, ошону менен кыргыздын бир улуу өнөрүн, бир мыкты касиетин сактап келаткан адамдарыбыздын бири ушул киши бүгүн бизде конокто болду. Сизге чоң рахмат. Аман эсен болуңуз. Ушуну менен телекөрүүчүлөр, сиздер менен келерки жолугушууга чейин сак саламатта калыңыздар.